Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сіздер мен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздар. Жума маарек болсун. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. 31 май Москвада абанын температурасы көтөрүлүп +30ду көрсөтүп турган убагы. Ал эми автобуста, кээ бир автобустарда сырткы аба ырайыны +60 көрсөткөн дагы учурлар болууда. Урматтуу мекендештер, күндүн ысыгынан өзүңүздү жана жакындарыңыздарды этият кылыңыздар. Кечээ күнү самолетто дагы бир мигрант тополоң кылып, самолеттун эшигин ачам деген жеринен кармап, полиция кызматкерлерине Домодедово аэропортунда өткөрүп беришти. Умысел был у тебя дверь открыть? Нет. В полете? Нет. Точно не было? Да, точно не было. А ты понимал, что это дверь? Что произойдет разгерметизация? Я когда уже окно поднял, уже тогда что-то понял, что это что такое. Он всегда адекватно себя вел, что-то за неадекватность. Ну а экипаж, бортпроводники говорили тебе этого не делать? Ну, что-то я слышал, кто-то там что-то кричал и это. А ты продолжал? Ну, я не прям до конца продолжал. Я когда уже понял, что я творю, я это. Остановился и потребовал от гражданина покинуть салон. Заказ алганда дагы абайлап алыңыздар. Мас абалындагы ушундай айдоочуларды кыйнаган учурлар болууда. Сотрудники уголовного розыска и полицейские патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Южная Медведково. Водитель остановился и потребовал от гражданина покинуть салон, но тот ударил таксиста, после чего сел за руль и скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и полицейские патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Южная Медведково обнаружили автомобиль во дворе на улице Молодцова. В квартире одного из близлежащих домов. Жакшы кабар менен бөлүшүп коюңуздар туугандар. Эртеден баштап открытый бассейндер иштеп баштайт. Андыктан сууга чөмүлөмүн дегендер барып бала жака менен түшүп келсеңиздер болот. Адрестерини экранга коюп койдук. Андан сырткары таксисттерге дагы бир маалымат. Эртең центрде открытый фестиваль болот. Ошол боюнча кээ бир жолдор жабылат. Экранга жабылган жолдордун схемасын коюп койдук. Ошого жараша маршрут түзүп иштесеңиздер болот. Маалыматты группаларга таркатып коюңуздар. Россиядан тажадым дегендерге Европадагы жумуштар боюнча баягы эле bereke.ru сайтына киресиздер. Жумуш берилет деген жерде Европага жумуштар бар. Ошол сайттарга кирип, көрүп, тактап, алып, барып, насип этсе Европада дагы жумуш кылып келсеңиздер болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана эскертүүлөр сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группаларга таркатып, каналга катталууну унутпаңыздар. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңы келгендер үчүн 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жетели. Бүгүнкү жума дагы бир жолу маарек болсун, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Дайыма жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.